Акыйкатчы институту Сооронкулова, Карасартова, Молдукматов милицияга жеткирилгенин билдирди. Омбудсмен Атыр Абдрахматова Акыйкатчы институтунун кызматкерлери Свердлов ички иштер бөлүмүндө укук коргоочу Рита Карасартова менен жолукканын маалымдады. Анын маалыматында Карасартова массалык башаламандыкка шектелип жатат. Ошондой эле акыйкатчы жарандык активист Акыл Айтбаев менен телефондон сүйлөшкөнүн билдирди. Анын үйүндө эч ким жок болгондуктан тинтүү жүргүзүлгөн эмес деди Абдрахматов. Москва шаарынан Казакстанга ишенимдүү кирди-чыкты кызматы өз ишин баштады. Биз күн сайын саат 17:00дөн жөнөп кетебиз. Жолго чыгаардын алдында документиңиз кара тизмеде бар жогун текшерип, баарын тактап, анан жолго чыгабыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар сизди жолдо чарчатпайт, эсен-аман алып барып келет. Унааларыбыз таза жана ыңгайлуу. Биздин дарек метро Волгоградский. Байланыш номер 8926 797 6724. 24 саат бою байланыштабыз. Матова, адвокат Чынара Жакупбекова, саясатчы Клара Сооронкулованы 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө алып баратышканын жазды. Активист Атай Бейшенбек саясатчы Жеңиш Молдукматовду Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө алып баратканын жазып, видеосун жүктөдү. Буга чейин укук коргоочу Азиза Абдрасулова, активисттер Али Шабдан жана Эрлан Бекчоро милицияга жеткирилгенин кабарлаган. Социалдык тармактарда саясатчылар Равшан Жээнбеков жана Азимбек Бекназаровдун дагы милицияга суракка чакырылганы тууралуу билдирүүлөр чыгууда. Бирок алардын өздөрү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ички иштер министрлиги тинтүү жана суракка чакыруу боюнча расмий маалымат бере элек. 23 октябрда эртең менен Кемпир абаддык коргоо комитетин түзгөн. Оппозициялык саясатчы жарандык активисттердин үйүн милиция тинтүүгө алып жатканы кабарланган. 22 октябрда Равшан Жээнбеков, 15 октябрда өткөндө өткөн курултайдын резолюциясына ылайык саясатчылар, саясий уюмдар, активисттер, саясий кыймылдар Кемпир абаддык коргоо комитетин түзүшкөнүн маалымдаган. 15 октябрда өзгөндө Кемпир абад суу сактагычына байланыштуу элдик курултай өтүп, суу сактагыч өзбек тарапка өтүп кетиши ыктымал деген кооптонуу айтылган. 21-22 октябрда Ош облусунун Өзгөн районунда Кемпир абад суу сактагычына байланыштуу жөө жүрүш өткөн. 22 октябрда президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек куруп, анда кыргыз-өзбек чек ара маселеси боюнча түшүндүрмө берген. Жапаров Кемпир абад суу сактагычынын айланасындагы маселелерге кеңири токтолуп, чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатканын билдирген. Садыр Жапаров келишимдер жогорку кеңеште ачык караларын айтып, андан кийин элдин 99% келишимди колдой турганына ишенерин билдирди. Жөө жүрүш митингдерди кимдер атайын уюштуруп жатканын билерин белгилеген. 20 октябрда президент Садыр Жапаров баштаган жетекчилер кыргыз-өзбек чек арасынын айланасындагы кырдаал боюнча түшүндүрмө берип, жарандык активисттер чек арага жакын айылдардын өкүлдөрү менен жолуккан. Берилген суроолорго президент Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жооп берген. Экөө тең жер берилди, сатылды деп жалган маалымат таратпоого чакырып, Кыргызстан алып жаткан 19699 гектар жердин көпчүлүгү Өзбекстанга таандык болгонун айткан. Анын ордуна Кыргызстан Кемпир абад суу сактагычындагы 4485 гектар жерди берип жатканы белгиленген. Булак Азаттык. Кадамжайда шектүүлөрдү кармоо учурунда атышуу болуп, бир киши каза болду. Баткен облусунун Кадамжай районунда ата баланын киши колдуу өлүмүнө байланыштуу шек саналган 2 кишини кармоо учурунда каршылык көрсөтүлүп, атышуу болгону кабарланды. Кармоо үчүн барган атайын топтон 3 милиция кызматкери жаракат алып, ооруканага жаткырылды. Шектүүлөрдүн бири октон каза болду. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Милициянын маалыматы боюнча кармалган 19 жаштагы шектүү кармоо учурунда каршылык көрсөтүп жатып, каза болгон шериги менен кылмыш жасаганын айтып берген. Окуя болгон жерден курал, ок дарылар алынды. Тергөө уланууда деп билдирет облустук милиция.
19 октябрда Баткен облусунун Кадамжай районунда ата баланын кеши колдуу өлүмүнө байланыштуу милиция кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси адам өлтүрүү менен кылмыш ишин козголгон. Маалыматка караганда 29 жана 61 жаштагы Кадамжай районунун Марказ айыл аймагынын Көктал айылынын тургундарын 18 октябрдын түнү белгисиз адамдар атып кетишкен. Үйдүн 59 жаштагы кожойкеси сабалган. Кылмышка баргандар алардын сарайын өрттөп, короодо токтоп турган Honda CR-V автоунаасында өрттөөгө аракеттенип качып кетишкен. Ата бала ошол жерде каза болгон. Жарат алган аял райондук ооруканада жатат. Булак Азаттык. Орусиянын тышкы иштер министрлиги НАТОнун Орусия менен кооптонуу кагылышуу линиясына жакындаганын жарыялады. Киевке курал жарак киргизүү менен НАТО Орусия менен түз аскерий кагылышуунун коркунучтуу чегине жакындап баратат. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлигинин курал жарактарды жайылтпоо жана көзөмөлдөө департаментинин директорунун орун басары Константин Воронцов билдирди. Анын айтымында альянска мүчө өлкөлөр Украина кризисине катышканы тууралуу унчукпай койгонду туура көрүшөт. Бирок чындыкты жашыра албайсың. Алар бири-бири менен атаңдашкансып, Киев режимине курал жарак ок-дарыларды айдап, аны чалгындоо маалыматтары менен камсыздап, жоокерлерин машыктырып, согуштук аракеттерге багыт берип, ошону менен согуштук аракеттерге жакындашууда. Россия менен түз аскердик кагылышуунун коркунучтуу сызыгы деп баса белгиледи Воронцов. Кел дүйнөлүк экономика институтунун өткөн аптада жарыяланган жаңылануусуна ылайык, Батыштын Украинага жалпы аскерий жардамы буга чейин 42,3 миллиард долларды түзгөн. Алардын жарымынан көбү АКШнын үлүшүнө туура келет дейт дипломат. Анын айтымында евро биримдик жана НАТО өлкөлөрүнүн Украинага курал жарак жеткирүүсү аларды Орусияга каршы агрессияга, ошондой эле Киев 8 жылдан бери карапайым калкка каршы жасап келе жаткан согуштук кылмыштарга жана террордук актыларга шериктеш кылууда. Буга чейин Германиянын тышкы иштер жана коргоо министрлигинин жетекчилери Анна-Лена Бербок менен Кристин Ламбрехтен Киевке келерки жылы курал жарак жеткирүү үчүн бюджетте каралгандан 1,5 миллиард евро көп бөлүү суралганы кабарланган. Булак Назар Ньюскейджи. АКШда санкциялар Россияны алсырата албаганы айтылууда. АКШ менен евро биримдиктин Россияга киргизген санкциялары экономикасын алсыратышы керек эле. Бирок тескерисинче мындан батыш жапа чегип, рубль бекемделди. Бул тууралуу Нью-Йорк Пост басылмасынын баяндамачысы Филипп Пилкингтон жазганын РИА Новости билдирди. Чектөөлөр өзүбүзгө эле терс таасирин тийгизип, Россияга жана анын союздаштарына пайда алып келүүдө. Бул нерсени өзгөртүү керек деди автор. Анын пикиринде, энергиянын баасы кескин көтөрүлүп кеткендиктен санкциялар натыйжасын берген жок. Россиянын негизги экспорту мунай жана газ болгондуктан өлкө мурунку жылга караганда көп киреше таба алды. Пилкингтон рубль тоскоолдуктардын жардамы менен долларга карата болжолду 23%га өскөнүн белгилеген. Батыштын Россиянын энергиясынан баш тартуу тактикасы да ишке ашкан эмес. Анткени Москва мунай жана газ жеткирүү боюнча Кытай жана Индия менен макулдашкан. Россияга каршы санкциялар максатына жетпей калды. Рубль мурдагыдан күчтөндү. Россиянын аскерий бюджети энергиянын кымбатташынан өсүп жатат. Мындан америкалык керектөөчүлөр жапа чекти. Европалыктарды катаал кыш күтүп турат. Энергиянын баасын төмөндөтүү үчүн бардык аракеттерди жасашыбыз керек деген Пилкингтон. Батыш мамлекеттери Москвага каршы санкция киргизип, россиялык отундан баш тарткандан кийин кымбатчылыкка тушуккан. Энерго ресурска баанын асмандашы менен Европанын өнөр жай тармагы атаңдаштык жараткан артыкчылыгынан кол жууп, мындай жагдай экономиканын башка тармактарына да катуу таасир этти. Мындан тышкары, АКШ менен Европа өлкөлөрүндө инфляция болуп көрбөгөндөй өстү. Булак Спутник Кейджи.